Өнүгүү прогресс партиясы жогорку кеңешке келер алдында республика боюнча 60 МТС ачууну максат кылып койгон. Андыктан бул партия парламентке келгенден кийин өкмөттүк деңгээлде жерлерде МТСтерди ачуу туурасында токтомдун кабыл алынышын демилгелешкен. Ага ылайык өкмөттүк деңгээлде республика боюнча 38 машина трактордук станция ачылса, Өнүгүү прогресс партиясынын аракети менен 20 МТС ачылды. Ал эми бүгүн болсо Өнүгүү прогресс партиясынын демилгеси менен Чүй облусунун Москва районунда 58 МТС ачылып отурат. Ошентип 5 жылда аткарыла турган ишти Өнүгүү прогресс партиясы 1,5 жылда аткарып койду. Бүгүнкү күнү 58 МТС бар иштеп атат. Биз деген бул сөз, бул биздин программабызды биз аткардык. 2015 жылы шайлоо болгон болсо, бүгүн март айы 2017 биз 1,5 жылдын ичинде өзүбүздүн программабызды аткардык. Бүгүн болсо Өнүгүү прогресс партиясы кезектеги машина трактордук станциясын Чүй облусунун Москва районуна караштуу Акторпок айылында ачты. Ушул күнгө чейин аталган райондун тургундары тийиштүү техниканын жоктугунан жерлерин иштете албай убара тартып келишкен. Мындан 2 жыл мурда Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев аталган райондун эли менен жолукканда жергиликтүү тургундардын бирден бир өтүнүчү дыйкандарды техника менен камсыз кылуу болгон. Бүгүн фракция лидери айткан убадасын кармап, Москва районуна машина трактордук станциясын ачып берди. Жаңы МТС ачылып, бул жерде жаңылык келип атат. Жаңы турмуш, жаңы жашоо, жаңы бир ой менен, таза бир ниет менен бир жаңыча кадам басайлык деген мына ушул ой менен. Көлөмү көбөйүш керек ал чарбанын продукциясын. Ошондо гана биз ЕЭПтин алкагына биз базарына чыга алабыз, урматтуу агайымдар. Бул биздин максатыбыз. Бул максатка биз жетебиз. Бизге ишенгиле, биз аны аткарабыз. Бул далил катары бүгүн мына сиздерге бул далил. Чүй облусунун Москва районунун Акторпок айылында 80 түтүн жашайт. Алардын бардыгы жер иштетип жан багышат. Буга чейин техниканын жоктугунан жерлерин иштете албаган дыйкандар коңшу айылдарга барып тракторлорду жалдап алып келишчү. Бирок бул дагы көп каражатты талап кылып, көбү жерлерин иштете алган эмес. Акторпоктун дыйкандары ар кайсы жерден Петровка, бөлөк айылдан, бөлөк жерден трактор сурап келип, жалдап келип, ошонун акысын төлөп, 2 эсе чыгым болуп атып, бир аз жерибизди айдатып, ошо менен чарба өткөзүп, ошо менен оокат кылчубуз. Эми мынакей Кудайга шүгүр, жаркылдаган техникаларды алып келип, бүт шаймандарын алып келип, мына элдин камын ойлоп, элдин турмушун ойлоп, ушундай жигиттерибиз өссүн, өнсүн. Жаздын жакшы күнүндө туура келип, кубанычыбыз койнубуз кабатпай турат. Бул Акторпок айылы өтө райондо артта калган айылдардан болчу, техника менен жетишсиз болчу. Жерибизди айдаганда ар кайсы райондорго жери барып, убагынан өтүп кетип, убагында түшүмдү ала албай кыйналып жүргөн кезибиз эле. Машина трактордук станциялар бир гана жерди иштетүүгө багытталбастан, социалдык багыттарда дагы иш алып барат. Себеп бүткөндөн кийин, бүт талаа жумуштар бүткөндөн кийин ушул жергиликтүү мектептерге, жергиликтүү больницаларга дагы жардам бериши мүмкүн. Жолдорго суу чачканга жардам бериши мүмкүн. Бүгүнкү күндө республиканын кайсыл аймагында МТС ачылбасын сөзсүз түрдө бул демилгенин артында Өнүгүү прогресс партиясы тургандыгын белгилеп келишет. Эгерде биз бул жерден азыр жерден чыккан продукцияны жакшынакай сапаттуу кылсак, жакшынакай бир упаковка кылсак, жакшынакай бир баасы болсо, биз мына ушул ЕАЭПтин алкагында базарына чыгып, кандай деген атаандаштыкка туруштук бере алабыз да. Ошондо биздин экономикабыз чыгат. Техника бул, мындай айтканда, бул жашоо. Эгерде техника иштесе, жер иштелет, жер иштесе, анда курсаң ток болот деген сөз айтылат да. Өнүгүү прогресс партиясы аймактарда МТСтерди ачуу демилгесин ушуну менен токтотуп койбойт. Тескерисинче өзүнүн аракети менен жана өкмөттүн токтомунун негизинде дагы бир катар машина трактордук станцияларын ачууну пландаштырууда. Андыктан Өнүгүү прогресс партиясы сөзүнө турган жана убадасын аткарган партия экендигин дагы бир жолу далилдеп отурат. Изать Шугралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.